Жарандардын өздүгүн аныктаган документтин алгачкы үлгүсү Союз малында 1932 жылы берилген РЦ паспорты болгон. 42 жылдан кийин алар 1974 жылкы мукабасы кызыл паспортко алмаштырылган. Ал эми өлкө көз карандысыздык алгандан кийин кыргызстандыктарга 1994 жылы улуттук паспорт бериле баштаган. Бул документтерди алууда жарандар форма 1 маалымат картасын кол менен жазып тапшырып келишкен. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Бул карточкада аты жөнү, туулган жылы, туулган жери, ата-энеси жана жашаган жери менен паспортты кайсы документтин негизинде алып жаткандыгын жазышчу. Ошондой эле сүрөтү да чапталчу. Форма 1 документине жергиликтүү бийликтин жана паспорттук столдун башчысынын мөөрлөрү басылчу. Ал эми арткы бетинде жарандын 25, андан кийин 45 жаш курагындагы сүрөттөрү чапталчу. Ал эми 2004 жылдан тартып айди паспорттары бериле баштаган. Аны алууда форма 1 документинин ордуна ачык күрөң түстөгү жарандын арыз анкетасы толтурулган. Буга кошумча паспорт алуучунун жакын туугандары жана билими тууралуу маалымат жазылчу тилке киргизилген. Азыр мындай ашыкча оракетчиликтер жоюлуп, аталган документтер атайын жайда сакталуу. Бул жер Калкты тейлөө борборундагы паспорт бөлүмүнүн архиви. Мурдагы эски үлгүдөгү паспорттарды алууда маалыматтык карточкалар толтурулуп келген. Ал кызмат азыр санариптешкен мезгилге өткөндөн кийин жокко чыгарылган. Ар бир карточкалар мындай тартип менен сакталып келет. Бул карточкалар архивде 75 жылга чейин сакталып турат. 2017 жылдан тартып бардык калктын жарандык актыларын каттоо жана паспортташтыруу бөлүмдөрү электрондук форматка өткөн. Мунун негизинде паспорт алуудагы А4 формасындагы баракка жана түрдүү бланкаларга жазып топтоштурулган документтер эми автоматтык паспорт аталышындагы системага түзүлгөн. Кызматты электрондоштуруудан кийин калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти 1 миллион сомго жакын каражатты үнөмдөшүүдө. В настоящее время все эти сведения уже... Учурда форма 1 карточкасында жазылган маалыматтардын баарын системада сактайбыз. Адистер анкета арызды кагазга мурункудай басып чыгарбайт. Мындан улам биз кагаз курутпойбуз. Ал эми маалыматтардын баары электрондук системага сакталып калгандыктан кызматкерлерди кагаз документтерин чогултуу аракетчилигинен арылттык. Мындай жеңилдикти документ алууга келген жарандар да сезишкен. Алардын катарында паспортунун мөөнөтү бүтүп, жаңысына алмаштырууга келген Кеминбек Айдаралиев бар. Мурда жанагы военный билет керек болчу, анан справка с места жительства ошондой көп эле жүгүрүп жүргөнбүз. Азыр жакшы болуп калды. Азыр колго толтурбай эле ушу электронный эмемен компьютер менен баарын чыгарып атат. Ошо жакшы болду. Элге жеңилирээк болуп калды. Белгилей кетсек, форма 1 документи менен арыз анкетасы укук коргоо органдары тарабынан жарандардын өздүгүн аныктоодо жана кылмышка шектелип жаткан учурда колдонулат. Анара Мамбеткадырова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.